Урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу мекендештерим, 28-30 апрель күндөрү касиеттүү Кыргызстан эл үчүн тарыхый, оор сыноонун да, кайгынын да күндөрү болду. Ыйык ата журтубуздун аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч келип, тынч жаткан элибиздин бейпилдиги бузулду. Бирок Кыргызстандын чек ара жана күч органдарынын күжүрмөн даярдыгы, моралдык жактан бийик маанайы жана каармандыгынын аркасында өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн сактап кала алдык. Тилекке каршы чоң жоготууларга учурадык. Миңдеген жарандарыбыз жашаган жерлерин аргасынан таштап кетүүгө мажбур болушту. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө, жакындарына көңүл айтам, аза кайгысын тең бөлүшөм. Элимдин уул кыздарынын, айрыкча 12 жашар кызымдын өлүмүнө кайгырып, ичимен кан өтүп турат. Ошондой эле жүздөгөн жабыркаган жарандарыбыздын тез аранын ичинде сакайып кетишин тилеймин. Мамлекетибиздин, элибиздин кызыкчылыгын коргоп, жанын берген каарман жоокерлерибиздин эрдигине башым тийип таазим этемин. Жоокерлерибиз Манас атанын чыныгы урпактары, Кыргыздын нагыз эр жүрөк баатырлары экендигин далилдеди. Дарыгерлерибиздин, куткаруучуларыбыздын жана гуманитардык жардам көрсөтүп жаткан ыктыярчыларыбыздын ишин өзгөчө белгилейм. Алардын көкжалдыгы, эрдиги жана күйүмдүгү кийинки муун үчүн өрнөк. Кыргызстандын чек ара жана күч органдарынын айбат көрсөтүп, өз өлкөсүн өжөрлүк менен коргогондугунун натыйжасында сүйлөшүүлөр башталып, бир гана дипломатиялык жолдун зарылдыгы аныкталды. Мен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен 2 рет сүйлөштүм. Чатакты ырбатпоо үчүн чек араны тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиялар ортосундагы ишинин натыйжасында тийиштүү протоколго кол коюлду. Ушул күндөрү курал жарак талап кылып, Баткенге барууга ашыккан мекенчил жаштардын жигерин туура түшүнүүгө болот. Алар да патриоттуулукту көрсөтүштү. Бирок толук кандуу кагылышууну болтурбоо үчүн жана стабилдүүлүктү сактоо максатында талап кылган жаштарга курал берүүгө мүмкүн эмес эле. Башкалардын катасын кайталаган жокпуз. Ошону менен бирге айрым чагымчылдар сырткы күчтөрдөн дагы коркунучтуу экенин унутпашыбыз керек. Өзүбүздүн күч органдарыбыздын аракеттерине жолтоо болбоо үчүн тартипти сактоо маанилүү болчу. Өз кезегинде биз өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүздү чектеш мамлекеттин айыл кыштактарын басып алып жана тынч элине кол салып, үйлөрүн талкалоого эч качан жол бербейбиз. Кыргызстандын чегинен чыкпоого, биринчи болуп ок атпоого бекем көрсөтмө бердим. Себеби чатак ырбаса, эки тарап тең мындан чоң жоготууларга учурамак, 100 миңдеген үй бүлөлөр кайгы муңга бөлөнмөк. Ушуну элибиз туура түшүндү деп ойлоймун. Кудай жалгап эки тарап кандуу согушту токтоттук. Кагылышуу дагы канча убакытка уланмак, бир жараткан билет. Куралдуу кагышуунун уланып кетишине эки тарап тең жол бербешибиз керек. Анткени биз түбөлүк коңшуларбыз. Ата-бабаларыбыздан калган жерибизди таштап, башка жакка көчүп кете албайбыз. Биздин максатыбыз элибиздин бейпилдиги, мамлекетибиздин аймактык бүтүндүгү. Ушул тапта элдерди жайгаштыруу иши башталды. Ар бир үй бүлөгө кайрылам. Ээлеп келген жайларыңарга кайтыңыздар. Талкаланган, өрттөлгөн тамдарды калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Эл аралык коомчулук бизди колдоп, ар тараптуу жардам берүүгө даярдыгын айтууда. Аларга ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары жаңжалды алдын алуу максатында коңшу же аралаш жашаган айылдарда эки тараптын аксакалдарынан урматтуу
сыйлуу адамдарынан турган тынчтыкты сактоо комиссиясын түзүүнү сунуш кылып жатам. Болгон окуяны териштирүүгө тапшырма бердим. Чагымчылдардын жетегине жетеленип кетпейли. Согуш эч кимге жакшылык алып келбестигинин четин эле көрдүк. Мындан ары жергебизде тынчтык болсун. Бүгүнкү күндө гуманитардык жардамдардын келишин, ошол үйлөрдү кайсы акчаларга курушубузду жана башкалардын баардыгын өзү контролдоп отурат. Ал жерде кайдыгер карап отурган адам эмес. Ошол үчүн силер кызмат радиосунан төрөкүндөр ошол үйлөрдү көрүп чыкты азыр. 100дөй үй бар экен. Бузулган, кээ бирлери толугу менен өрттөнүп кеткен. Ошону азыр айтып атасыз, чечет деп биз эми убада берди деп. Тажикстан тарап кайсы бир бөлүгүн көтөрүп береби? Жок, биз азыр Тажикстан тарапка бөлүгүн көтөрүп бер деп кайрылбайбыз. Биздин өзүбүз күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен биз өзүбүздүн элибизге үйдү курабыз. Эгерде кайсы бир убакытта Тажикстан тарап ошо кылган иштерине өкүнүп жардам берем деп, то есть ошол биз ошо кылган бизге ишиге зыянчылыктарын толтуруп берем деп кайрылган болсо, биз аны карайбыз. Бирок азыркы күндө биз Тажикстандан жардам бер деп суранбайбыз. Туура. Туура. Мына үйлөр турат го. Буларды биз үйлөрдү биз бүтүрөбүз деп айтып койбостон, бул үйлөрдү биз жакынкы күндөрү баштайбыз. Жакын күндөрү ушул бир аптанын ар жак бер жагында үйлөрдү кайрадан ордуна коя баштайбыз. Мына күзгө чейин, сентябрга чейин жылуу жумшакта, мына суук түшөлекте ар бириңердин үйлөрүңөр Кудай кааласа жакшынакай болуп бүтүп, ичине кирип жашап каласыздар Кудай буйрса. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Кожоевич Жапаров менен мен сүйлөштүм. Садыр Кожоевич Жапаров өзүнүн жеке жетекчилигинин астында бүгүн ушул жерлердеги жабыркаган адамдарга гуманитардык жардамдардын жеткирилиши, алардын ошол социалдык жактан корголушу, керектүү тамак аш жеткирилиши боюнча жеке көзөмөлдө алып отурат. Жана ошонун негизинде бүгүнкү күндө гуманитардык жардам жетпей калган, же болбосо ачка калган, же болбосо ушундай бир социалдык жардам көрсөтүлбөй калган адамдар жок эсе, баардык мамлекеттик органдар оперативдүү түрдө ушул маселени чечип атышат, жерлеринде иштеп атышат. Андан сырткары мына ушул жерде үйлөрү күйгөн адамдарды биз сурап берип атышпайбы, Тажикстандан жардам аласыңар. Биз Тажикстандан эч кандай жардам албайбыз, жардам сураган жокпуз. Өзүбүздүн күчүбүз менен кыска убакыт ичинде ар бир күйгөн үйдү ордуна коюп, ошол жердеги мындай залакасы тийген адамдардын жашоо тиричилигине керектүү буюмдар менен камсыз кылып, алардын кредиттерин, алардын жана башка мындай керектүү жоготкон буюмдарын, үйлөрүн, машиналарын жоготкондору бар, мал мүлкүн жоготкондору бар. Ошолорду экинчи этап менен тез арада ичинде өз ордуна коебуз деген пландар иштеп чыгып. Үй калыбына келгенче кайерде жашашат? Үй калыбына келгенче мына өзгөчө кыргыздар министрлигинин берген палаткаларында жашап турушат. Андан сырткары биздин боорукер адамдарыбыз көп, ар ким өздөрүнүн үйлөрүн берип атышат, ошол үйлөрдө жашап турат. Эң акыркы үйдү биз ушу бир сентябрга чейин, суук түшкөнгө чейин баардыгын үйүнө киргизип бүтөбүз деген. Ооба токтоду дегенде сиз ооба токтоду, биз протоколго кол койдук дедиңиз. Бул эмне болгон протокол? Ошо түшүндүрө кетсеңиз. Эмнелер? Негизинен биз Тажик Республикасынын өкүлү БКМдын башчысы Саймон Сатарович Ятимов менен жана ошол баштаган Тажик мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү менен кол койдук. Ал протоколго ылайык Кыргызстан менен Тажикстандын чегараларынын баардык өлкөлөрүндө бир эле эмес, баардык өлкөлөрүндө тынчтыкты орнотуу боюнча ошо тынчтыкты орнотуунун ыкмаларын жаздык. Биринчи ыкмасы ошол чегара тилкелерине толук бойдон оор техникаларды, чегарачыларга тиешелүү эмес курал жарактарды жана адамдарды алып кетүү. Биринчиден, экинчиден ар бир мамлекет өзүнүн ошол конфликтке чейинки ээлеген гана жерин ээлеп калуу. Кимдир бирөө кайсы бир мамлекеттин территориясына кирип кеткен болсо, ошол жерден тез аранын ичинде адамдарын,
asker texnikaların jana asker adamların çıgarуу боюнча. Бул экинчи. Үчүнчүдөн ушул протоколдордун аткарылышы боюнча, то есть ушул жогорку пункттардын аткарылышы боюнча комиссия түзүлүп, ал комиссиялар жерлеринде биз жогоруда көрсөтүлгөн маселелерди териштирип, карап жана чечип турат. Кайсы бир маселе чечилбей атса, же болбосо бир туура эмес чечилип аткан болсо, мага ошо кыргыз мамлекеттик чегара боюнча комиссиянын төрагасы мага жана БКМдын башчысы Ятимовго Тажикстанга түздөн-түз байланышып биз оператив иштер жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде мына кече түнкү саат 3-тө ушул протокол кол коюлду. Бирок бул протоколдун иштеши буга чейин эле башталган. Ошонун негизинде мына түн жакшы өттү. Эч кандай бир да жерде ок атуу же ызычуу же кайсы бир бузуулар болгон жок. Бүгүн кечке дагы эч нерсе байкалган жок. Кудайга шүгүр, мындан ары ошол протоколдун негизинде мамлекеттик бардык органдар, чегара тилкесиндеги чегарачылар, коопсуздукту караган милиция органдары толук менен иштей баштайт деп ойлойбуз. Экинчи сурак, сиз айттыңыз, бул кабылышы тууралуу бизде алдын ала маалымат бар болчу дедиңиз. Эгерде сизде Спутник Кыргызстанда Зульфия Тургунова, эгерде сиздерде алдын ала маалымат болсо, анда сиз Германияга жөнөп кеткен убактыңыз менен кабылышуунун башталышы дал келип атат. Буга кандай комментарий берет элеңиз? Эгерде кабылышууну билсеңиз, барбай бул жакта алдын алып калууга мүмкүнчүлүк бар беле сиздерде? Кагылышуу болот деп эч ким билген эмес жана аны билиш мүмкүн да эмес. Бирок кайсы бир деңгээлде ушул чегараларыбыздагы абалдын мындай бир курчуп аткандыгы бизге белгилүү болгон. Ошол боюнча биз тийиштүү чараларды көргөнбүз. Ошол чаралардын кайсы бир деңгээлде пайдасы тийет.